Таңшала көрсөтөбүз. Азыр студиябызга конокторубуз келип калды. Элибиздин сыймыктуу кыздары, 3 теректин 3 кызы Анапия, Дилбар Райымбековалар бүгүн бизде конокто. Лира эжекебиз бүгүн келе албай калды, тилекке каршы. Өзүмдүн эжекелерим келип калган. Кандай келе алдыңыздар? Жакшыбы баары? Кандайыңыздар жакшыбы? Абдан жакшы эртемелер үйдөн көрүп алып келдим силерди. Ошондой. Айтып калдыңыздар, орозо кармап атабыз деп. Орозоңуздар кабыл болсун. Канчанчы жыл кармап атасыздар быйыл? Мен 2000-жылдан бери. Мен өмүрүмдө биринчи жолу. Кандай жеңил эле өтүп атабы? Жеңил эле жакшы экен, орозо кармаган абдан жакшы экен. Жагып атат, көп баягы пайдалуу жактары көп экен да орозонун негизи. Жеңилсиз калдыңыз өзүңүз. Ооба, жеңил, бир башкача болуп калат экенсиң. Абдан жакшы. Ал эми мынакей сиздерде канча жылдан бери кыргыз эли үчүн кызмат кылып, өнөр таптап, сөз баалап келаткан инсандарсыздар. Анан бул нерсеге баягы аял заты үчүн кыйынчылык жаратпайбы, деги эле үй бүлө кургандан кийин дагы? Эжем жооп бериңиз. Сыйлашып, Үй бүлө менен чыгармачылык тең. Үй бүлө менен чыгармачылык. Биз эми баягы бизге эч кыйынчылык туудурбайт. Чыгармачылыгыбыз, үй бүлөбүз кандай болсо да чыгармачылыгыбыз ошондой өз балабыздай. Анан эр шаркак баягы кете берет баарысы. Балдар тарбиялайсың, үйдө түйшүктөр көп дегендей, аларды жасаш керек. Баары жакшы бирок. Мен мурда кандай көрсөм сиздер дагы эле эч карыган жоксуздар, ошол боюнча элесиздер да. Азырдан жадырап, жайнап, мынакей көз кубанып эле жүрө бериңиздер деген жакшы тилек ой максаттарды айталы. Анан бүгүнкү биздин темабыз үй бүлөлүк каада салттар тууралуу болуп атат. Анан сиздерде үй бүлөңүздөрдө деги эле кандай каада салттарды колдоносуздар? Эми үйдө баягы кыргыздын өзүнө ылайыктуу салттарын баягы кичинекейибизден ата энебиз бүт ошо көрүп чоңойдук да, бүт эле ошо каада салттарды эми керектүүсүн колдонуп ушундай чоңойдук. Деги эле кереги жок каада салттары болбойт болуш керек кыргыз элибиздин негизи. Негизи баягы балапан кезде эмнени көрсөң учканда ошону аласың деп коет го. Ата эненин, атамдын, апамдын жакшы баягы үй бүлөдө бир өзүнчө айтылбаган мыйзамы болот го. Атабыз сүйлөгөндө баардыгыбыз тынч отуруп, 11 тууганбыз. Ошондо 12-13 киши тамак жасаганда ушунчалык чынында ушундай болчу да. Анан ошол деле биздин үйдө баягы үй бүлөбүздө бар ошолчу. Баягы ошону деле балдарыңа берип калат экенсиң да. Бул эми билинбеген, баягы баскан турган менен өзүңдүн мамилең менен болуп келаткан бул билинбей өткөн тарбия да бул. Кыргыздын эң жакшы нерсеси да мыкты, бул жазылбайт эч жерге. Бул такыр адамдын көкүрөгүндөгү баягы Каныбызга сиңип калган. Сиз 11 тууган деп калдыңыз. Бирок сахнадан 3 теректин 3 кызы деп үчөөңүздөрдү гана билебиз да. Башка бир туугандарыңыздар чыгармачылыкка аралашып жүрөбү? Башка бир туугандарыбыз баягы турмуштун өзүнүн ордун алып, бирөө чүйдө, бирөө көлдө, бирөө ушундай баардыгы орун очого алып, баягы турмушун өткөрүп келатат. Бирок баардыгы үчөөбүз удаа болуп, Анап эжемди ээрчип келип шаарга баягы артынан кубалап ушу кесипти кесип кылып ырдап келатабыз. Лира экөөбүз, калган бир туугандарыбыз жакшы ырдашат. Алар да жакшы ырдашат. Үндөрү бар. 6 кыз 4 эркекпиз. 11 тууганбыз. Алар дагы аябай сонун ырдашат. Кыздары дагы, балдары дагы үндөрү жакшы. Эң сонун эртең менен биздин айрым телекөрүүчүлөр ойгонго да, негизи психологдор, көптөгөн эксперттер айтат экен, жагымдуу музыканы угуп ойгонсоң, күнүң дагы жакшы деңгээлде өтөт деп. Сизден музыкалык чыгармаңызды ансаганда. Рахмат. Келиңиз. Кайсы чыгарма болот? Мен өзүм жакшы көрүп ырдап жүргөн ырды ырдап берейин эле. Асанкалы Керимбаевдин Гүлдөр гүлгө арзу айтып ачылат деген ыр. Эң сонун чыгарма. Келиңиз. Tarafım bir gana sincik tanır
басқан езің башқалардан қызғанып, басқан езің башқалардан қызғанып. Бірін бірі көрейін деп батырам, гүлдер гүлге арзу айтып açılan, seni şangdu şarkıratman sıyaktu, şair bölük uğuksam carpım жазылат, şair bölük uğuksam carpım жазылат. Gözüme dep güldür terdi madırdan, gözün arına vırlar okuyum жазылған. Qaysıl günü sığlarımdı bilbeymin, jelden başka sığlamagan çaçımdan, jelden başka sığlamagan çaçımdan. Yıldız bolup gözün tursa gülüңdü, ıqтай албай бүткөн бойум дүрүлдü. Dil bezeyt, bul dününün ırахаты сүйүдеп, бул жашоонун ырахатай сүйүдеп. Алчаалар болсун. Эми сон болду. Абдан сон болду. Азаматсыз. Жакшы чыгарма болду. Бала бул эң жаш кезинен бери ырдап келаткан ыры да эчекемчи. Оркестрде бул алтын казынада жазылып калды го. Канча жылдан бери ырдап келатасыздар? Дегеле сахнада мага 31 жыл болот быйыл. 31 жыл. 31 жыл Да жөнөкөй жыл эмес чындыгында. Анан ошол эң алгачкы бизде Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде ырдап баштагам. Анан 10 жыл ал жакта эмгектендим. Кайра азыркы учурда Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобунда ушул эмгектенебиз үчөөбүз тең. Үчөөбүз тең чогуу бир коллективдебиз. Жакшы. Мынакей сиз мынакей Дилбар эжеке айтсаңыз, эки чыгармачылардан баш коштуңуздар да сиздер дагычы. Анан ушул учурда кыйын болбойбу? Көпчүлүктөр айтып калат, эми бир нерседе дагы эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп коет эмеспи? Анан мындай оорчулук жаратпайбы сиздер үчүн? Эми багы мунун дагы оорчулугу жок. Эң мындай бир жагынан эң бир көнүп деле калат да. Баягы жолдош менен жаңы эметкенде өзүң чыгармачың, ал болсо ырын жаттайт, ролун жаттайт, мен болсо ырдайм. Анан бара-бара көнүп, азыр болсо энең ырдап атат, эшикти жаап койгула деп өзүрүнчө сүйлөшүп эме кылып калып, биз роль жаттап кандайдыр бир съемка учурда актерлордуку бөлөккө же толук көрүнүш керек, же жүдөө көрүнүш керек, же ушундай бир эмени сактаганда биз шарт түзүп беребиз. Бул баягы эжем айткандай эри шаркак бир эме келатабыз да. Бул эри шаркак болуп калган көнүмүш да болуп калат да. Кирпиктин учунан сезип эле анан кийин ушундай жатта мен кичине сөзүм кирбей атат десе, жоксо мен эжемкине кетип калам. Жүр барып келеличи деп. Сизди биз композитор катары дагы билебиз, көптөгөн популярдуу чыгармаларды жазып келесиз. Азыркы учурда мезгилдин талабына жараша же болбосо сиздин жан дүйнөңүз кандай оондорду самап жатат, же кандай оондорду жаратып атат? Азыркы баягы өз замандын өзүнүн немеси болот да. Мындай сурап тура турган бир темасы болот, же жүрөгүңдү. Анан ушул жакындан бери
башкача бир заманга жараша башкача бир оондор жаратайын деген тилегим бар. Жакшы оондорум деле бар, Дилбар билет. Көптөгөн эле ырчылар ырдап жүрөт. Анан баягы көпчүлүгү сүй темасына кайрылган. Анан азыркы мезгилде эми баягы үй бүлө, патриоттук ырларга көп көңүл бурайын деп атам. Сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын кайсы оонду жакшы көрөсүз? Өзгөчөлөнтүп сиздин балким жан дүйнөңүздүн абалы менен макул болгон оон барбы? Эми баягы эң алгач чыгарган оонумду дагы эле жакшы көрөм. Жүрөгүм ооруйт дебеңиз. Дилбарды аткарып жүрөт жакшы көрүп. Ырчылардын бардыгы эле аткарып жүрөт. Анан ошол чыгармамды деги эле ал чыгармамда картайбайт, жакшы көрөм. Анан азыркы мезгилде жакы бир 5 жыл болуп калды, бир ушу Кыргызстан жөнүндө жакшы оон жараткам. Аны Улан Качкын Алиев аткарып жүрөт, Турдукан Сарбанова аткарып жүрөт. Баягы патриоттук жакшы ырым бар. Эми Кудай берсе элге Биз да сүйүп калабыз чынында. Келин алып, кыз берип калдыңызбы? Келин алдым. Эң булуу баламды үйлөп, кандай келинсиз, кандай кайненесиз сиз? Мен жумшак эле кайнене окшойм. Мисалы, бардык салттарга баш ийген, ай келин эртең менен 5те турушуң керек, чайды кайнатышың керек деген ушундай. Же сиз заманбап кайненесизби? Мен өтө деле Айта албайт деле го. заманбап эмесмин, бирок ошол мен көз карашым эле түшүнөт болуш керек келин. Келиниңиз абдан жакшы. Мынтип карап койсом, эрте турду атат го деп. Катыраак басып калдыратпайсыңыз. Кайнене болуу жоопкерчилик кандай экен? Өзгөрдүбү бир нерсе? Абдан сонун 2 неберем бар, Кудай буйрса. Мен айтам, силердин керегиңер жок, 2 неберем керек деп аларды жыттап үй салып алам. Неберем жыттыкмышта. Ооба, туура айтасыз. Сурообуз каншай? Сурообуз жок калдыбы? Анда эмесе менден бир суроосун. Ар дайым күн сайын деп коеюнчу, же болбосо жыл сайын жайында көбүнчө бардыгыбыз деген баягы өзүбүздүн киндик каныбыз тамган жерге каттап калат эмеспизби? Сиздер дагы 3-4 бат-баттан барып турасыздарбы? Жылына ушу жай мезгилинде убакыт болуп калат да, бардыгыбыз ошол мезгилде барып келебиз. Баягы апабыздын, атабыздын түтүн булаткан айылга барып бир айыл ападагы апаларды, бир туугандарды карап, сагынычыбызды таратып, анан келебиз буюрса, алдыда барып келебиз. Келиңиздер, сизден чыгарманы сурана алганда. Кимдин чыгармасы, кайсыр? Хасанкалы Керимбаевдин, Омур Султановдун сөзүнө жазылган "Аман бол жылдызым" деген. Аман бол жылдызым. Yaşasam mezgili şokumun kılımdın doşuğular jar ketip jarı gisalıp yıldızım uçar zuludan jar ketip jarı gisalıp yıldızım uçar zuludan
өмірден өтіп баратын. Чалар болсын. Булбулдай болгон үнүңүздөр эч качан өчпөсүн демекчибиз. Ошондой эле кыргыз эли үчүн ар дайым кызмат кылып эле жүрөрүңүздөр. Картайбаңыздар. Рахмат. Ден соолук болуңуздар. Орозуңуздар дагы бир жолу кабыл болсун деп айтабыз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Дейин десек, азыр дагы бир аз сүйлөшүп турат экенбиз. Сиздер ар дайым сулуулуктун сыры тууралуу билгибиз келип атат. Сизди мен 4 жыл мурун көргөм. 4 жыл мурун да ушундай эле жакшынакай сулуу болчусуз. Деги эле спорт менен машыгасыздарбы жана туура тамактанууну көзөмөлдөйсүздөрбү? Туура бул эми сөзсүз болуп калбадыбы? Анткени сахнада форманы сакташ керек. Форманы сакталгандан кийин үн да сакталат дегендей. Анан мен эми көбүнчө үйдө шаймандарым бар, велосипед, андай баардыгын үйдөн эле обруч, шылт, керектүү нерселерди күндө жарым сааттан эртең менен такыр бошобой калган убакыт болуп калса кечинде ушу алмак салмак такай жасап турам. Антпесе болбойт. Сиздин сулуу сырларыңызчы? Мен деле баягы адам өзүн өзү тартипке салып алса болбойт го. Анан 40 жаштан өткөндөн кийин деги эле керек экен. Анан баягы тамактанууну деле неме өзүн режим менен тамактаныш керек. Витаминдерди көп жеш керек. Жашылчаларды көп жеш керек. Ооба, убакыттан пайдаланып кетейинчи. Сиздин чачыңыз ар дайым көз жоосун алат. Анан кантип азыр бүгүнкүгө чейин да өстүрүп келесизби? Анан кантип кам көрөсүз? Мага көнүмүш болуп калган тиги мен эжелерим да билет баягы кайсы чөп менен жүгүрүмдү. Анан негизи баягы шампунь эме кылган жокмун, анткени чачышып узун чач жулуна бергенден кичинекейимден бери эле баягы кыргыздын жакшы көбүнчө майлап турам. Сиздин чачыңыз өмүр бою узун болуп келе жатат, эсибизде. Кырккан жокмун, эме апам бир жолу баягы 2 балалуу болгондон кийин апа кырксам болобу десем, 18 жаш кайтып келсе мейли дейтилем деди да. Ошол сөзүнөн кийин эле баягы караса эле чач каралат деп ушинтип айтканда апама ошол бойдон эле ыраазычылыгыбызды билдирели анда. Рахматыбызды айталы. Дагы да болсо ар дайым эфирлерде, сахналарда гана көрүшүп жүрөлү. Чоң рахмат сиздерге. Бизде конокто 3 теректин 3 кызы, кыргыз элимдин сыймыктуу кыздары Анапия жана Дилбар Райымбековалар болду. Ал эми биз сиздер менен да коштошууга убакыт келип жетти. Ар бир коштошуунун артында жолугушуу бар экенин унутпайлы. Кызматыңыздарда Айзура Иманалиева жана Канша Рыспекова болдук. Ал эми биз коштошобуз деп айтпайбыз, биз бир гана көрүшкөнчө дейбиз. Андыктан бир гана көрүшкөнчө аман туруңуздар, бар болуңуздар, деги эле ден соолукта болуңуздар.